парыз намаздары бул күнүнө 5 маал окулган жана жүрөктү Аллахка арнап, жан дили менен Аллахтын алдында туруп, адамдын ички сырткы дүйнөсүнө азык жана ырахат болгон ибадаттардын негизгиси. 7 асмандын үстүнөн бизге парыз болгон Аллах менен ыйык байланышуу, бул Аллахтын белеги, анын белегин калтырып болобу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлүм алдында жан чыгып, Аллахтын алдына барар мөөнөттө бизге айткан насааты намаз, намаз деп өзүнүн дилинен чыккан сөзүн айтып кеткен. Жана да менин көзүмдү сүйүнткөн ал намаз деп Аллахка көп-көп шүгүрлөрдү айткан. Түнү бою Аллахка ибадат кылып, намазда тургандыктан буттары шишип кеткен. Азанчысы Билал радияллаху анхуга: "О Билал, кана азанда айтчы, биз намаз менен жүрөгүбүздү эс алдыралы" деп намазды ырахат менен окуган. Аллах Таала өз элчиси жана сүйүктүүсү болгон пайгамбарыбыздын жүрөгүн намазга байлаган жана да өз пенделерине намаз окууну буйруган. Аллах Таала намаз менен адамдын жашоосуна ийгилик, жан дүйнөсүнө азык жана ырахат алып келүүсүн убада кылды. Бирок кимде-ким намазын жөндөн жөн убагынан өткөрүп окубаса же атайы уктап калып убагын өткөрүп жиберсе, анда анын кабырда жан чыдагыс азап күтүп турганын пайгамбарыбыз мындай деп айткан: "Периштелер бир адамдын башын чоң оор таш менен жанчыганда, анын башы жанчылып, айлана тегерегине чачырап каттуу азапты тартканын көрдүм. Периште ал ташты кеткен жагынан алып келгенге чейин анын башы кайрадан өз ордуна келип, периштелер анын башын кайрадан жанчыйт. Ал ушинтип кыяматка чейин азабын тартып жата берет. Бул кандай адам экендигин сурасам, ал намазынан атайы уктап калган киши экенин айтышты. Ал киши сыяктуу намазды кечиктирүүдөн Аллах сактасын." Бирок мусулманмын деп коюп, канчалаган адамдар намазын кечиктирип эмес, такыр окубай жүрүүнүн көрүп билип жүрөбүз. Алар биздин бир туугандарыбыз же жакындарыбыз. Кана эми туугандарыбыз бул хадистин акыйкатын түшүнсө экен.